Now and then I get a little too drunk, say a little too much, I do. Now and then I get a bit impatient, too much information. I'm trying so hard not to give a fuck, bleeding out on the living room rug, but I pay $1,000,000 to think about anybody else but you, drink about anybody else but you, fuck about anybody else but you. Урметтүү көрермендер, көрермендер дейм да, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Алматы шаарындабыз. Азыр биз сиздерге сонун жаңылык менен бөлүшөбүз. Ал үчүн сыналгыга жакыныраак келиңиздер. Жок, анчалык жакта эмес, бир аз алысыраак. Болот. Мына дал ошондой туруңуздар. Азыр биз сиздерди жаныбарлар дүйнөсү менен тааныштырабыз. Айтайын дегенибиз, Алматы шаарында жайгашкан эң чоң зоопаркка келдик. Анда биз менен бирге чогуңуздар. Казакстандагы алгачкы зоопарк 1937 жылы Алматы шаарында ачылган. Анын аянты 21 гектарды түзөт. Азыркы убакта бул жерде жаныбарлардын 6000ден ашуун саны багылып келет. Мында 300гө чукул кызматкер эмгектенет. Биз дем алыш күндөрдө баргандыктан бул жерден белгилүү инсандардан тарта үй бүлөлүк эс алууну өткөрүп жүргөн карапайым калк менен жолугуп, эс алуу кандай өтүп жатканын билүүгө кызыктык. Мен эки улум менен, жубайым менен мен негизинде зоопарк өзүм көп келем, жубайым келет көбүнесе. Сонымен көп келем. Кыргыз көрөрмендеримизге ассаламу алейкум дейм, өйткені бизге Инстаграмда болсын, Ютубта болсын, Кыргызстанда көп адам жазат, бизди көрөтүндөр көп. Сериал Патрульдө көрөт, биздин Ютубта проекттарыбызды көрөт, және биздин Инстаграмыбызды көрөт, Мержан бар, мен бар, баарыбызды карайт. Сондуктан биз өтө кубанычтымыз, өйткені Кыргызстандан болсын, Ресейден болсын, Өзбекстандан болсын, Дагестан, Чечня баары жактан бизди жазып жатат, баары рахметін айтып жатат. Сондуктан сизге де бауыр элдеримизге ассаламу алейкум дейм. Кош келиңиздер, келип туруңуздар, бизди сизге барып туруңуз буюрса, жакшылыкта кездесейик. Өйткені бұл зоопаркта өте қызық, редкий животныйлар бар. Біз оларды көреміз, қызық, оларды қараған өте қызық, олар түрлі заттар жасайды, олар туралы көп нәрсе білеміз. Біз жаңа керік туралы біліп келдік, ол 30 жыл өмір сүреткен 6 метр, 1 тонна 400 килограмм екен. Мынакей азыр мен жырапка тамак берип жаткан кезим, бунун боюнун узундугу 6 метр болсо, салмагы 1 тоннадан ашык экен. Мынакей келген туристтер буну көрүп, таң калып, ошол эле учурда керемет бир эс алуу тартуулайт экен. Азыр да көрөбүз тамактан кийин. 2 жылда бирден оңдоо иши жүрүп, жаныбарларга бир топ эле жакшы шарт түзүлгөнү көрүнүп турат. Андан дагы суу жандыктары орун алган жерден кире бериши адамдын көңүлүн көтөрүп турат экен. Бул жердеги жаныбарлардын арасында эң чоң болуп пил эсептелинет. Ошондой эле бул жерден ар бир айбанаттын аты жөнүн, кай жактан алынып келингени тууралуу дагы толук маалыматты окуп алууга болот. Эс алуу күндөрү шаар тургундары балдарын да ушул жерге алып келип турушат. Ал тургай зоопаркты көрүү үчүн атайын Кыргызстандан да барган туристтер жок эмес. Биз Кыргызстандан алып келебиз, ар бир жума алып келебиз, 6-күнү, анан дем алыш күнү. Туристтер келгенде баягы Кыргызстанда мындай контактный деп коет, ошондой зоопарк жок болгондуктан бияка келгенде абдан впечатление алып кетишет да, кызык, биякта контактный бар деп кармап көрүп, сылап көрсөң да болот. Маймылдары да бар, аларды жакындан көрсөң болот абдан. Мындай бизде, конечно, Кыргызстанда бар,
зоопаркта, бирок алар кичинекей зоопаркта. Өсүп келе жаткан муунга тарых кылып калтыра турчу казак элинин дагы бир жакшы жерин биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөргө көрсөткүбүз келди. Мир Абдылдаева, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Алматы шаары.